Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүз өзгөчө көрсөтүү болот десек жаңылышпайбыз. Анткени Ош облусунун газысы Самидин Кары Атабаев агабыздын спортко болгон жөндөмү кандай, анын кызматкерлери спортко болгон көз карашы кандай, ошол тууралуу сиздерге чагылдырып бермекчибиз. Анда эмесе көрсөтүүнүн соңуна чейин биз менен болуңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бул көрсөтүүгө көптөн бери даярданып жүргөнбүз. Анткени көпчүлүк адамдар дин кызматкерлерин спорттон алыс болот деген адамдар да жок эмес. Анда эмесе ошол дин кызматкерлеринин ошо спортко болгон көз карашы кандай сиздерге толук чагылдырып бергенге аракет кылабыз. Кудайга шүгүр, диний кызматкерлерибиз барган сайын билимдүүлөрүбүз, илимдүүлөрүбүз бүтүп келип, барган сайын эл менен, коом менен иштешүүдө бир жаңылыктарды киргизейин деп аракет кылып аткан имамдарыбыз бар да. Мисалы ошол Ноокат районунда бир айыл өкмөттөгү имамдарыбыз жакында биз аларга да сыйлык катары өзүбүз да барып жеринде да таанышып келели деп атабыз. Мына исрапкорчулукка жол бербестен элден бир фонд уюштуруп, ошону топтоп отуруп, чогулган акчадан азыр канча бир өлчөмдө жол салышыптыр, асфальт ташыптыр. Ошол элден исрапкорчулукка кетип аткан акчаны токтотуп, фондко которушкан да өздөрү ошол айылгачы. Бул эң жакшы нерселер да. Саламатсызбы? Саламатчылык, кош келипсиз. Саламдашалы. Рахмат. Биздин ушул спорт деген көрсөтүүгө ошо атайын сиздердин ошол сиздин колуңуздагы кызматкерлердин ошол спортко болгон жөндөмүн угуп, көз карашы ошо жакшы экенин угуп, аябай мындай суктанып келип отурабыз. Өзүбүз да көрүп калдык. Биз ушу көрсөтүүнү баштаарда биз ал жакка барабыз. Бул жакка качан көчүп келдиңиздер? Бул ушул иш орнуңуз тууралуу айтып өтсөңүз, башынан качан курдуңуздар? Биз келип облуска казы болуп, анан иштеп калдык. Иш ордубуз облпрофсоюздун зданиясында ошо 2 кааналуу бөлмөдө аренда ижара акы төлөп отурулган. Анан биз да ошол жерде келип иштеп, анан Кудай насип кылып, биз эми ачылышы болгонго мына жакында эле болду, 4 октябрда ачылыш жасадык. Ал эми өзүбүздүн көчүп келгенибиз, биз ички жасалгаларын бүтүн бүтүргөндөн кийин калган сырткы иштери калды эле, көчүп келип алып, ишти ушул жерде аткарганча, анан сыртын брусчатка бастык, өзүңүздөр кире бериш көргөндөй чоң ворота жасадык дегендей, дагы башка сырткы иштерин жасап, ушу 4-түндө ачылыш кылып, ошондон бери ишибизди ушул жерде улантып келип атабыз. Эми дайыма элибизге эч унутпастан рахмат айтабыз. Эми ушуну элибиз менен биргеликте бирешен колунда бар адамдарга барып айтып, ушундай салбаттык эле десек, элибиз колдоп берди, аябай ыраазыбыз. Ошого бүтүрүп алып, азыр иш алып барып атабыз. Казы эке ушу сиздин тоо ойногонуңузду көрүп, ошол биздин телекөрүүчүлөргө кызык болсо керек деп, атайын сиздин ошо командаңыз менен тартканы келдик. Спортко кандай көз карашыңыздар, кандай негиз эле? Мисалы, элде мындай түшүнүк болушу мүмкүн да. Баягы дин жаатындагы адамдар бир эми баягы динден толук маалыматы жоктор башкача маалымат да берип коюшу мүмкүн да. Сиз эми баягы облустун газысы катары ушул спортко көз караш кандай динде? Негиз эле ошол тууралуу айтсаңыз. Динибизде бардык адам баласынын жашоосуна, ден соолугуна пайда болгон нерсенин бардыгын динибиз колдойт да. Кайсы эле нерсе адамдын ден соолугуна, жашоосуна пайда берсе.
Ошол себептен пайгамбарыбыз дагы алейхисалам өзүнүн сөздөрүндө учур менен жүрөктөрдү эс алдырып тургула. Эгер жүрөктөр чарчап калса көрбөй калат деген да. Андыктан бул спорт динибиздин ичиндеги адамга зарыл болгон жана пайгамбарыбыз ушу спортко кызыктырган, шыктандырган пайгамбардын сахабалары дагы Умар радыйаллаху анхулардын айткан сөздөрүнөн биз мына билип турабыз, спорт адамга эң керек, динибиз жаатында дагы эң пайдалуу болгон иштерден. Ошол себептен улам мына биз дагы өзүбүз дагы спорттук иш-чараларды уюштурууда, башка кылууда эми динибизде кандай экен деп алдын ала карайбыз да, эми динге туура келбеген нерсени кылып алабызбы, башкабы деп. Ошондо пайгамбарыбыз алейхисалам жүгүрүш, жарыш, ат чабыш, сууда сүзүү, окшогон нерселерди ыргытуу, таш ыргытуу, ушундай нерселерди уюштуруп, адамдарды жарыштырып, шыктандырып, кызыктырып турган. Анын улуу сахабалардан Умар радыйаллаху анху, ошол пайгамбарыбыздан кийин Абу Бакр Сыддык радыйаллаху андан кийин Умар радыйаллаху анху башкарган да. Ошол айткан, балдарыңарды сууда сүзгөнгө жана ыргытканга жана үйрөткүлө, ошону менен балдарыңар аттардын үстүнө секирип минсин деген да буйрук иретинде дагы ушуларды үйрөткөн да. Бул мындан максат шыктуу, ушундай жандуу, чыйраак болуу үчүн бул спорт талап кылынат да. Пайгамбарыбыз өзүнүн хадисинде күчтүү момун күчсүз момунга караганда Аллах Таалага жакыныраак дейт, жана сүйкүмдүүрөөк дейт да. Биз балдарыбыз менен биргеликте волейбол ойноп турабыз, футбол ойноп турабыз, теннис ойноп турабыз, кыштын күндөрү лыжа тээп турабыз, лыжага чыгып. Эми спорттун кайсыл түрлөрү болсо бардыгына шыктандырып, балдарыбызды кызыктырып, мындай мисалы иш менен болуп, кээ бир учурларда бир 2-3 жумага чейин ушундай спорттук нерселерге катышпай калсак, анан өзүм уюштуруп, мына 2 жумадан бери биз мына ишти мен алек болдук, жүргүлө, баскыла, ойногула, эс алгыла, эртеңки ишибизге чыйрак келгиле, эртеңки ишибизге мындай көңүлүңөр ачык келгиле деген максатта балдарыбызды дагы чогуу ойнотуп турабыз да. Сиз өзүңүз жетекчи катары ошентип мындайча орусча айтканда мотивация берип турат экенсиз. Албетте мына бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө мен ойлойм, ушул жаштарыбыз көп сабак алат болуш керек депчи. Сиз өзүңүз жашыңыздан кызыгасызбы спортко, кандай? Биз жашыбыздан мектепте окуп жүргөндөн ал убакта биздин айылда спорттун түрү дегенде теннис менен эле волейбол болчу эле да. Ал убакта футбол башка, анан улак болчу эле да. Улакка барып улак чаап койчубуз. Андан кийин ошол волейбол ойночубуз, анан теннис ойночубуз да. Ошол анан турник, брус, эми турникти мен аябай жакшы да көрөт элем, анан жакшы да ойнойт элем да. Бардык элементтерин жасап турникте, азыр дагы турниктерге асылып турабыз. Андан кийин ошол диний бул казыятка казы болуп келгенден бул жагына диний окуу жайлар арасында райондор, бизде эми 7 район бар, 7 райондук имам хатиптерибиз бар. Алардын арасында уюштуруп алганбыз. Ошондой эле түштүк жаатында 4 казыят барбыз. Баткен облустук казыят, Жалал Абад облустук, Ош шаардык казыят, Ош облустук казыят болуп, беттеш футбол, волейбол, ошогон аркан тартышка окшогон бир кызыктуу нерселерди дагы учуру менен ар кварталда уюштуруп алганбыз. Өзү кыргыздарда жакшы сөз бар. Башы көч кайка кетсе, аяк көч аны улайт дегендей. Каздамла негизинен өзү спортко кызыгышы да өтө күч. Анан бизди да ошого шыктандырып турат. Ошол себептен өзүңүздөр да көрсөңүздөр керек, канчалаган ийгиликтер, спорт жактан канчалаган ийгиликтерге жеткендигибизди. Бунун пайдалары дагы өтө көп экен да. Мына бул ден соолукка эле пайда болбостон, бул ишти жакшы иштегенге дагы адамды мындай кандайдыр бир мындай бир чыңдандырып, бир мындай акылынын жакшы иштештигине дагы бир спорттун бир пайда жагы бар экен. Ошол себептен дагы каздамла бизге ушу спорттуга көп басым жасаса керек. Мен каалайт элем да, башка башчылар дагы ушу каздамладай болсо, спортко шыктандырып, ушу жашта өзүнүн кол алдындагыларды спортко шыктандырса, өзү шыктанса, башкалар дагы кол алдындагылар дагы ошондой болот экен да.
спорт дегенде бул адамды шыктандырып, жандуу кылып, ошондой эле мындай шамдагайлыкка үйрөтө турган динибизге да керек, ишибизге да керек. Бардык учурда эми биз жандуу, чыйраак болуп, кандай иштерди болсо аткарып кетүүгө дайыма даяр болушубуз керек да. Адам ушинтип ойноп, кыймылдап, денесин кыздырып турбаса, бир жерде эле отура берсе, ал чарчап калат да, жана сөзүдө айткандай. Анан биз эми ушул түштүк боюнча казыяттар арасында жана Ош облусунда диний окуу жайлар арасында, Ош облусунда 7 районубуз болсо, 7 район бир казыят кылып, квартал сайын ушундай кубок коюп, анан биз жарыштарды уюштуруп алганбыз да. Мына бул кубокторубуз ошол жарыштардан алган, волейболдон, футболдон биринчи орундарды алганыбыз, мына жерде бир экинчи орунду алганыбыз бар экен, калганы баардыгы биринчи орун экенбиз. Анан эң негизгиси биз үчүн эң чоң сүйүнүчүбүз, сыймыгыбыз мына ошол Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы Бишкекте муфтият атайын уюштурду эле. Ошол жерде футбол түрү боюнча биздин ошо казыят кызматкерлерибиз барып 9 адам. Ар бир облустан ошол 9дан кызматкер бар, алар келип ойноп, ошолордун арасында биринчи орунду тутуп алган. Бишкек шаарында өткөн. Бул биздин эң чоң сыймыгыбыз болуп калды. Андан мындан биягына дагы биз ошол уюштуруубузду, спорттук иш-чараларыбызды учур менен, мезгил менен уюштуруп турабыз дагы. Ошону менен бирге диний кызматкерлер ортосундагы келечекте күчтүү спортсмендерди чыгаруу. Ошондой эле балдарыбыз эми шамдагай болсун, диний окуу жайларда окуп аткан, чыйраак болсун, зээндери ачык болсун, ал үчүн адамга кыймыл керек. Эми биз өзүбүз тоодо өскөндө күн-түн иштеп, кыймылдап, жүгүрүп, ойноп, чөп чаап, башка иштер менен алек болуп чоңойгонбуз да, иш менен. Ошондо дагы дене сергип турат. Ал эми мындай жерлерге келгенде ошо кара жумуш болбосо дагы спорт менен өзүбүздү алектенип, денебизди чыңдап турушубуз зарыл да. Мына кубокторуңуз аябай көбөйүп кеттир да. Балдарды атайын ушул спорт жагын карап, анан жумушка кабыл аласыздар жагында. Биз алганда билимин, шыгын, ишке болгон кызыгуусун карап ала беребиз дагы. Анан биз эми дайыма өзүбүз ушул спорт менен алектенип турганыбыз үчүн олорду кошо ала барып, чөйрөгө карата калыптанып, кээ бир балдарыбыз мисалы волейболду жаңы келгенде ойной албаган болсо, азыр катып ойноп калды. Футболду ойной албаган балдарыбыз азыр аябай жакшы ойноп калды. Жүгүрүп, адам ойноп, кызыгып, аракет кылып турса эле өсөт экен да. Урматтуу эле көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин каарманыбыз ошол Самидин Кары Атабаев агабыз дал ушул жерде өзүнүн бош убактысында жумуштан кийин өзүнүн командасы менен келип спорт оюндарын ойноп турат. Самидин каздамлабыз бул аябай мындай спортко кызыккан, айрыкча спорт мына волейбол түрүнө. Биз каздамланы 2004-жылдан бери таанысак, ошол жылдан бери мындай волейболго аябай кызыккан, анан волейболдо ойноп жүргөн студент кезинде да университет деңгээлде ойногон. Ошондой эле биз да кичинекей кезибизде топко көп алып барып жанагындай үйрөткөн десек болот да устазыбыз. Анан волейболду иштен сырткары учурда постоянно ойноп калтырбай турат, ушул жашка келсе дагы. Коллективдин ичинде дагы биринчи балдар арасында ойной албаган балдар көп эле чакырып келип, үйрөтүп, азында ойноп аткан балдарды көрсөңүз көп эле жакшы ойноп калды. Башында топ кармай албаган балдар жогорку деңгээлде болбосо дагы өзүнө жараша кыйлап ойноп калышты. Бул дамыган жетекчилик жакшы жери ар бир адамдын өзүнө жараша мамиле кылат. Кичинедей чоңго чоңдой, анан ошол эле спортко кызыктырууда дагы ишке бүт жака мамиледе аябай жумшак, анан кичипей.
Самидин Карынын бул спорттогу жашоосун бир мен мындай деп айтар элем да, бул ушунчалык илимде жүрүп, дин тармагында жүрүп, спортко убакыт тапканы өзү чоң иш деп айтсак болот да. Анан өзү келип ойнойт биз менен. Ар дайым ушул баягы орусча айтканда здоровый образ жизни кылат да. Анан өзү бизди колдойт, дайым келип, чоң мелдештерде келип отуруп, колдоп, сүрөп, оюндар жөнүндө сурап, ушул спортко болгон бир кызыгуусу өтө чоң деп эсептейм да. Областтык казыятка келгенде бул киши жетекчи болуп, областтык казыяттын спорт түрлөрү боюнча спартакиадасын өткөрдү бул киши. Бул мен билишимче менин практикамда биринчи жолу ушундай спартакиада өткөрүлдү. Диний окуу жайлар, медреселердин ортосундагы спорттук мелдештерди уюштуруп, балдарга бир жакшы шарттарды түзүп берип жүрөт. Областтык казыятка дагы ушундай спортчу, бир жагынан диний дагы илими бар, теологический дагы илими бар, спортту дагы жакшы көргөн балдар топтоп, областтык казыят деп команда түзүп волейбол боюнча. Ал жерде анын ичинде өзү ойноп, баягы оюн талаасындагы бул киши байланыштыруучу, пас берүүчү, өзү ушул команданы түзүп, былтыркы жылы ушул республикалык ошол казыяттардын ортосунда мелдеште булар биринчи орунга жетишип келди деп ойлойм. Biz ушул жумуштан, иштен чыккандан кийин кез балдарыбыздын баягы оюн, көңүлүн көтөрүү үчүн ушул залдарга келип, ойноп, жүгүрүп, денебизди кызытып, тер чыгарып, ойноп кетип турабыз. Анан бул залда көбүнчө биз ушул волейбол федерациясынын вице-президенти Алмаз Атабаев бар. Анан кийин ошо тренерлери Бакыт Кулуев жана ошол шаардык кеңештен Салман мырзалар болуп келип 3-3төн, анан кээде 6-6дан болуп бөлүнүп, мындай көңүл ачып ойноп турабыз да ушул залдарда. Учур менен райондорго, айылдарга чыгып, мешиттерде жамаат менен жолугушуп келип, аларга да мотивация берип, көңүлдөрүн көтөрүп, спорт менен, дин менен, тазалык менен, жакшылык менен, берешендик менен коомго пайда келтирүү жактарын биз сүйлөп беребиз. Коомубузда өзгөрүү жакшы, Кудайга шүгүр. Ушул спорттагы көп жаштарыбыздын ичкиликке, жаман жолго түшүп кетүүсүнө тосуп, кызыктырып, себеби адам болгон соң ичиндеги энергияны бир себеп менен чыгарып туруш керек. Же чуркап, же күрөшүп, же ат минип, же сейилдеп, же тоого чыгып, же сууда сүзүп, же мындай волейбол, футболго окшогон оюндарды ойноп, ичиндеги энергияны чыгарганда адам сергип турат да. Ошол энергия чыгып кетпесе, бирдеке кылгысы келип турат, ошого шылтоо жок болуп калганда жанакындай жаман иштерге кетип калыш коркунучтары бар. Алардын алдын сөзсүз түрдө спорт тосот. Жашында деле ушундай мектепте дагы жакшы окуучу, дагы эмне спортко ышкыбоз болчу жашында эле. Мектепте турник ойнойт эле, башка анан организаторлук жагы күчтүү болчу. Бир нерселерди уюштуруп, мындай кылалы, андай кылалы деп турник, брус ойнойт эле, жүгүрөт эле. Мектепте деле жакшы болчу окуганда. А мына кийин азыр мына баардыгыбыз мектепти бүтүп кеткенден кийинкисинде деле ушу балдарды чогулта алып, классташтарын чогултат, айылдаштарды чогултуп алып келип мынандай кылып мен өткөзүп бере калайын деп организатор болуп уюштуруп бере берет да. Келинде топ ойноп туралы, теннис дагы ойнойт, настольный теннисте. Аны дагы неме кылат. Кайсыл жерге барса ушу спортко жан тарткан, спортко ышкыбоз бала. Тегерегине бүт спортсмен балдарды чогултуп, анан ушуларга жанагындай дин жагынан дагы, шарият жагынан дагы түшүнүгү жокторго түшүнүк берип, болсо колунан келсе окутуп дегендей. Динди түшүнбөй туруп эле динге кирет го. Намаз окуп киргенде топ кармасаң күнөө болот турбайбы деп көйлөргө ар кандай түшүнүктөр болушу мүмкүн. Вот ошо мезгилдерде Самидин карынын көргөндөн кийин анан кийин
бардык нерсе жетишет да баягы билген адамгачы. То ойносо болот экен, бу динди бир эле намаз менен эле бүтүрбөй спортто кошоп кетсе болот экен деп ушундай бир жакшынакай үлгүлөрдү көрсөтөт да. Залга келип мындай карылар, казылар, мындай илимдүү адамдар залга келип ойноп атканын көргөн өзү эле канча турат, туурабы? Анан туруп алып ошондой жерде туруп алып намаз убактысы болуп калганда шаар туруп алып залда туруп эле намаз окуп киребиз бардыгыбыз. Асыл шамга туш келип калган мезгил болот да көбүнчөчү. Анан ошондо мындай карап тургандар башкаларга жакшы сабак үлгү болот да ушундай нерсе турган. Көрсөтүүнү жыйынтыктап жатып, мен бир нерсеге токтолгум келди. Бүгүнкү көрсөтүүбүз албетте аябай жаштар үчүн, спортчулар үчүн, деги эле бардык элибиз үчүн бир таасирдүү көрсөтүү болду десем жаңылышпайм. Анткени облустун казысы өзү спортко ушундай көңүл буруп, көз карашы жакшы экени бул сүйүндүрбөй койбойт. Жаштарга кайрыларым ар дайым ушул спорт менен алектенип турса, мен ойлойм өзүнүн жашоосунда дагы, ден соолугу дагы жакшы болот. Бүгүнкү көрсөтүүбүз ушуну менен соңуна чыкты. Жолугушканча. 5-6.